Кармышакованын ден соолугу улам начарлап бара жатат. 44 жаштагы каарманыбыз 23 жыл бою Орусияда мигрант болуп эмгектенип жүргөн. Ал арада боор оорусу менен жабыркап өтүшүп кеткен. 7 жыл мурун башталган боор оорусу күчөп, учурда боордун цирроз оорусуна айланган. Силерге кайрылуубуздун себеби ушул гепатит оорусу менен цирроздун акыркы стадиясы менен ооруп калдым. 6 жыл, 7 жылдан бери ооруп жүрдүм эле. Ушул акыркы убактарда өтүшүп кетти. Россия жергесинде иштеп жүрдүм буга чейин. Азыркы убакта ошо сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турам. Кайрымдуу элим, кичине жардам кылып коесуздар деп ишенемин сиздерге. Алла ыраазычылыгы үчүн ушу элдин жардамына муктаж болуп турабыз. Мындан улам боор алмаштыруу операциясын жасоого муктаж, ал үчүн 30 000 акш доллар керек болууда. Каражаттын жетишсиздигинен кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Дал ушул каражат топтолгондон кийин Индия өлкөсүнө барып, операция жолу менен боорун алмаштырат. Өзүбүздүн дагы чогулткан тыйындарыбыз бар. Чоң акча, чоң суммада акча керек болуп жатат. Өзүбүздүн күчүбүз жетпей калды. Ушу Индия жерине барып пересадка кылып келиш керек болуп атат. Ушу сиздерден суранамын. Алла ыраазычылыгы үчүн кол сунуп коюңуздар. Учурда Кармышакованын бир туугандары ден соолугун текшертип, донор болууга камынышууда. Улуу баласы Орусия өлкөсүндө иштейт, бирок баласынын тапканы 2 үй бүлөнү каржылоого араң жетет. Ушу Индияга жөнөтөт экен ушу кызымды, эми Кудайым ушунун барганы Кудайым себебин берип жакшы болуп качсын деп ушу тууган уруктарды эле карап турбайбыз, бирок эми кымбат экен. Бардыгы кымбат нерселер болот экен. Эми ушу элим журтун кайрымдуулук кылып ушу кайрымдуу колдоруңа сунуп коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын бала чакасына ээ болуп жүргөнүнө, жалгыз эле уулу бар. 2 кызы бар, бир кичине кызы эми 1-класста окуйт. Нургүл Кармышакова Өзгөн районунун тургуну, 4 баланын энеси. Тез арада операция жасоо зарыл болгондуктан кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Колдоо көрсөтүүнү каалаган жарандар экранда көрсөтүлгөн номерлерге которуп байланышса болот. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузирков, УТРК Ош.